Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға салам салауат айтқаннан кейін оң тарапқа біраз жылып Hazreti Abu Bakr Sıddık radıyallahu anhu'a mınday деп salam veresin. Assalamu aleyke ya halifata Resulillah. Abu Bakr Sıddık radıyallahu anhu cezakallahu an ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Andan кейін дағы biraz оң tarafқа жылып Hazreti Umarға. Assalamu aleyke ya amir al-mu'minin Umar ibn al-Faruq. Umar al-Faruq cezakallahu an ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Мыналардың барлығы ошол жерде айтып чыгыш керек. Biz оқывадық та қапа болуп алгыла. Мен сабақ бердім, аға біз мұғалімдер чыгыш болсақ қандай дедіңіз? Туралы? Бу жерге келгенден кейін бізді көтөрүп дейми? Тамаша го. Азыр деле убакыт. Мындай кылайлы. Азыр биз зияратты кылып келгенден кейін мынаны колуңуздарга алыңыздар дагы. Жакшынакай кылыпчы. Ошол жерге саламга кирип, жакшынакай бир салам айтып чыгыңдар. Эртеге Кыргызстанга барганда арманда кылбаңдар, мына окуп ысык суу. Мен мунуларды айтпай эле баса бердим го. Ошондой болот. Депчи? Эмнеде мага көрсөткөн эмес дебеңиз да. Ушул жерде мунуларды сураш керек. Эч нерсе сурабай эле баса берген турбаймынбы депчи. Арманда калбайлы да. Ушунчу сиздерге кайра айтып атканыбыз туугандар, мына жерде канча китептердин биз мындай каймагын чыгарып алып келип эле, ашыкча сиздердин башыңызда орто турган бир сөз жок бу жерде. Ар бир сөзү. Мына Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мечитинин фазилети дейт. Угайлы, Пайгамбарыбыздын мечитинин фазилети. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бул берекелүү мечиттин пайдаланып өзүнүн берекелүү колу менен жана сахабалар менен чогуу курган. Жана аны илимдин, ибадаттын, даваттын, газат, жихадтын, жана аманаттын борбору кылган. Абу Хурайра радıyallahu anh риваят кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам 3 мечиттен башка дагы мечитке ниет байлап зиярат кылынбасын. Ал 3 мечит менин мечитим, Масжидил Харам жана Масжидил Акса. Дүйнөдөчү Европада болобу, Орто Азияда болобу, Астанада болобу, Бишкекте болобу, бир да мечиттин ушу сообу көп деп барганыңыз туура эмес. Даже мисалы о Баткенден таластан Бишкекке келип ушул түрктөр кылып берген мечитке намаз ушунда сообу көп деп барып болбойт да. Жөн эле мечит, бардык мечиттер бирдей. Мақұл бу? 3 мечиттен башка намаз кылмаса совсем эле ал. 3 мечиттен башка бел байлап ниет кылуу. Кандай деп коет экен? Бел байлап ниет кылып барганча, атайлап ниет кылып барган 3 мечитке гана болот. Пайгамбарыбыз айткан. Ошонун бири Адам алейхиссалам салган, мына Каба. Кейін Ибрахим алейхиссалам уланткан. Экинчиси Пайгамбарыбыз өзү салган бул жерде. Каба Меккеде 450 километр. Эми bundan кийин үчүнчүсү Сулайман пайгамбар салган. Палестинада. Кайерде экен? Масжидил Акса деп коет. Сулайман пайгамбар салган. Азыр арабтар менен жөөттөр талашып аткан жер. Эми азыр Израилдин карамагында болуп калган. Бара турган болсоңуз Израилдин визасын алып киресиз. Бул биздин мусулмандардын бизден чоң кемчилдик экен. Өзүбүздө колубуздан нерсенин баарын алдырып, оозубузду ачып карап отурабыз. Дальше кеттик. Абу Хурайра разıyallahu anh риваят кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам менин ушул мечитимде окулган бир намаз Масжидил Харамдан башка бардык мечиттерде окулган 1000 намаздан жакшыраак деген. Буларды биз сиздерге чаза кыска нуска бергенбизде, болсо бир башка риваяттарда 50 000. Так, мына караңыз. Сиз билип алыңыз да, Меккедеги ыйык мечитте намаз окусак, бир намазыбыз 100 000ге. Айерде канча экен? 100 000. Сиз буну айтың үммөткө, элге барып туруп, бардыгын айтыңыз Кыргызстанга барып. 100 000ге. Пайгамбарыбыздын мечитинде бир риваятта 1000ге ушундай деп айтышыңыз керек. 1000ге барабар. Экинчисинде 50 000ге. Макулбу? Мынандай кыл. Дальше. Жабир разıyallahu anh риваят кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам менин бул мечитимде окулган бир намаз Масжидил Харамдан башка бардык мечиттерде окулган 1000 намаздан абзелирээк деди. Менин бул мечитимде жума намазын окуу Масжидил Харамдан башка бардык мечиттерде окулган 1000 жума намаздан абзелирээк. Артыгыраак, жакшыраак. Кыргызстанда 1000 жумадан окугандан Пайгамбарыбыз мына мечиттен бир жума абзелирээк экен да. Түшүнүктүрбү? 1000 жуманы сиз канча санап көрсөңүз, качанда окуп бүтөсүз. Дальше кеттик. Мындай дейт. Аллахумма салли. Менин бул мечитимдеги Рамазан айындагы кылынган ибадат Масжидил Харамдан башка бардык мечиттерден, Масжидил Харамдан башка. Бул эми Масжидил Харамдан дагы абзел деген сөз чыгып калбасын деп ушуну айтылып атат да. Масжидил Харам деген бул Меккеде Кабаны айтып атат. Ошодон башка бүткүл дүйнөдөгү мечиттерди айтып атат да. Рамазан айы башка бардык мечиттердеги 1000 Рамазан айындагы кылынган ибадаттан абзелирээк. Ошончо Рамазан айы келсе эч кимде басып болбойт.
Mınal жерде азыр Рамазан айы келелек. Азыр элдин баары кетип калган учурда келдик. Биз эч ким жок да келдик. Жогу ушул. Көрүп атасыздар го? Азыр Рамазан айы болгондо ойбой. Просто таптакыр да. Кеттик дальше. Анас ибн Малик радhiyallahu anh риwayat кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ким менин мечитимде имам менен бирге алгачкы такбирде 40 намаз окуса, ага дозоктон кутулуу жана азаптан кутулуу жана мунафыктыктан кутулуу деген жазылат. Биз азыр көбүнчө кыска мөөнөттө келебиз дагы 3 күн Аллаху акбар кетип калабыз. Өзү эмнеге бир убакыт болгон ниет кылып коюңуздар. Мединага өзүнчө 8 күнгө келиш керек. Нары бери чыкпай 40 намаз окуш керек. Канча экен? 5 маал болгондо bir күнүңүз келгенге кетсин. Ошондо карап туруп 9 күнгө келсеңиз, ровно Кудай кааласа бир имам менен бирге окуп калыш керек да. Азыр кандай киши уктап калып кечип калып, ал менен болбой калат. Имам Аллаху акбар дегенде сиз Аллаху акбар. Демек ар бир намаздан алдын жарым саат мурда тиякта туруш керек да. Farz namaz desek болады. Farz намаз десеп болот. Ошондойдо 40